Саламатсыздар, урматтуу биздин кардарлар. Менин атым Бакырдинов Уларбек Бейшенбекович, Адекс курулуш компаниясынын башкы директору. Биз азыр биздин Манас айылында курулуп аткан объектибизге келдик. Жана бул жерде курулуш кызуу жүрүп жатат. Бул жерге келгенибиздин эң негизги себеби баарыбыздар билгендей, Турцияда, Сирияда болгон аябай өкүнүчтүү окуядан кийин биздин кардарлар жана биздин эле кардарлар эмес, негизи эле бүт үй салам деп кызыгып жүргөн адамдардын баарында тең суроо туулуп жатат да. Эгерде бизде дагы жер титирөө болуп калса, мисал катары көчөгүндө эле Кытайда 7,5 балга жакын, 7,2 балга жеткен жер титирөө болуп, ошол жер титирөөнүн кесепети наркы Узбекстанга, Тажикстанга жана биздин мындай айтканда юг регионубуздагы кээ бир айылдарга дагы 4 балга чейин жер титирөө болуп тур. Ошол себептен баарыбызды кызыктырган суроолордун бири болуп турат азыркы учурда. СИПтен курулган үй, негизи эле бизде Кыргызстанда курулуп жаткан үйлөр жер титирөөгө канчалык деңгээлде туруштук берет жана ошого кандай кызмат кылат дегенчи. Ошол себептен биз өзүбүздүн СИП панелден куруп жүргөн үйлөрүбүздүн жер титирөөгө туруштук берүү касиети боюнча атайын силерге кенен видео тартып берели дедик. Ошол себептен биздин бүгүнкү видеону кичине узунураак болсо дагы сизден суранып кетебиз, кунут коюп, аягына чейин көрсөңүз көп суроолоруңузга жооп алып кетесиз. Биз сизге азыр курулуп жаткан объектиден атайын көрсөтүп, түшүндүрүп бергенге аракет кылабыз. Негизи кыргызда жакшы сөз бар да, башыңа кыйынчылык түшкөндө дозуңдун ким экени билинет дегендейчи. Ошондой сымал эле бул үй курулуш технологиясы, үйүңүздүн курулуш технологиясы ошол үйгө башта кыйынчылык түшкөндө билинет да. Анан СИП технологиясы Кыргызстанга жаңы келип атат. Баарыңыздар билгендей, биз Кыргызстанга 7 жылдан бери үйлөрдү куруп келатабыз ушу СИП технологиясы менен. Анан көп учурда кыргыздарда суроо туулат. Бул технологияны сырттан караганда аябай назик көрүнөт, орусча айтканда хрупкий көрүнөт. Бул шамалга туруштук береби, жер титирөөгө туруштук береби депчи. А бирок ошол берилип жаткан суроолордун баарына баарыңыздар билгендей, ушул технологиянын башына түшкөн кыйынчылык жана тарых баамдап, тастыктап берет да. Эми мисал катары биз СИП панелдин тарыхына кайрылып кетсек, бул СИП технологиясы менен курулган үйлөр Америкада, Канадада 100 жылга жакындап калганда бир кылым башынан өткөзгөн. Андан тышкары азыркы күндө Япония мамлекетинде дагы эң көп СИП панелден үйлөр курулат дагы жана мамлекет өзү жарандарына сунуштайт. СИП панелден ушундай каркасный технология менен кургула депчи. Анткени себеп бар ал нерседе. 1995 жылы Японияда Токионун жанында Кобе деген шаарда дагы аябай чоң жер титирөө болгон да. Ошол жер титирөө азыркы эле Турциядагыдай, Сириядагыдай көп адамдар каза болуп, көп үйлөр бузулуп, ушундай бир чоң трагедия болгон экен. Жана ошол трагедияда СИП панелден курулган 5 үй аман калган экен. Ошол 5 эле үй аман калган себептен СИП панел өзүнүн жер титирөөгө канчалык деңгээлде туруштук берет экенин мындайча айтканда тастыктап берген себептен кийин Японияда мамлекет өзү баш болуп ушундай үйлөрдү сунуштап азыркы учурда аябай көп куруп келишет. Мисал катары биз чет мамлекетте жүргөн кыргыз жарандар менен көп иштешебиз. Мага WhatsApp'тан комменттерден көп жазышат. Ошол кардарларыбыздын арасынан Японияда иштеп аткан жана баарыңыздар билгендей Южный Кореяда да биздин жарандарыбыз көп. Ошол Южный Кореяда иштеп аткан бизде балдар да көп кайрылышат. Себебинде ал жерде дагы ушул технологиясы колдонулат көп. Эмне себептен СИП панель жер титирөөгө бекем экенин көрсөтүп айтып беребиз. СИП менен салынып жаткан үйлөргө биздин кардарлар үйдү салабыз деп пландап, үйдүн тандап жаткан учурда бизге келип эң көп суроосунун бири бул СИП үйлөр менин үйүм тоонун жанында, менин үйүм өрдө же болбосо айылдын четинде аябай шамал көп болот. Шамал канчалык деңгээлде туруштук берет деп сурап кетишет да. Ошол боюнча да биз силерге бир маалымат берип кетели дедик. Негизи мен жогоруда белгилегендей эле ар бир технологиянын мындайча айтканда канчалык деңгээлде бекем экенин, бекем эмес экенин тарых гана тастыктап бере алат да. Мисал катары Америкада 1998 жылы аябай катуу торнадо болгон да. Торнадо, ураган жана чоң шамал болгон экен, куюн. Кыргызча айтканда куюн болгон экен да. Анан ошол куюн болгондо бүт үйлөрдүн баары бузулуп, ошолордун арасынан СИП үйлөр эле эң мындай аз мындайча айтканда бузулууга учураган да. Эмне себептен дейт? Ал себебин да биз силерге азыр жогоруда түшүндүрүп беребиз. Кийинки видеонун кийинки бетин көрсөңүздөр. Себебинде кайра эле баса белгилеп кетем, бул үйдүн курулуш технологияларынын өзгөчөлүгүндө да.
Ошол жөнүндө да силерге маалымат берип кетебиз. Ал эми баарыбыз билгендей, Кыргызстанда биз өзүбүз тоонун үстүндө жайгашкан себептен, бизди тоо тосуп турган себептен бизде негизинен эле андай Америкада болгондой, мындайча айтканда торнадолор, урагандар болбойт. Biz өзүбүз тоонун үстүндө жайгашканбыз. Андан тышкары дагы биз ал жердин климаты башка да, ал жерде субтропик болуп, жана шамалдар жолугуп, аба өзгөргөн себептен постоянно тайфун, урагандар болуп турат да. Бизде андай шамал жок. Ошол себептен Кыргызстандагы кандай гана шамал болбосун, SIP технологиясы 100% туруштук берип, сизге эч бир маселе жаратпайт. Биздин SIP панелден курабыз деп ойлонуп жаткан кардарларды таң калтырган жана көп учурда мындайча айтканда күмөн жараткан нерсе бул биз SIP панелден курган үйлөргө 250 квадрат метр, 300 квадрат метр, 200 квадрат метр чоң үйлөрдү салсак дагы ошол үйлөргө кадимки эле баарыбыз колдонуп жүргөн айылдардагы көмүр менен жаккан, газ менен жаккан система отопленияны койбойбуз, кардарларга сунуштабайбыз. Кааласаңыз бир кыш кыштап көрүңүз, үшүбөйсүз. Эгер үшүп калсаңыз анан отопление коюңуз деп кардарларга сунуштап кетебиз. Биздин сөзүбүзгө мындайча айтканда ынанып, бир кыш кыштап көргөн кардарларыбыз эч кимиси отопление койдурбай эле, көмүр жакпай эле, көң жакпай эле, кыштан жылуу, жумшак чыгып жашап жатышат десек, кээ бир адамдар аябай таң калышат да. Мисал катары өткөндө бир эжеке комментарий калтырыптыр. Ужас дейт. Бул үйдө отопление жок экен деп жазыптыр да. Анан ошол эжекеге да мен база белгилеп жооп берип кетет элем. Эмне себептен отопление койбойбуз да? Өзүңүздөр көргөндөй, бул SIP панелдин дубалы өтө ичке болот да. Мындай өзүнү көрөсөң ичке эле дубалдай көрүнөт. Сөйдөн ошол комментарий жазган эжекебиз айтып атат. Бул дубалы өзү ичке экен. Анан бул кантип жылуулукту кармап берет? Андай болбойт да деп мындай өзүнүн күмөн санаткан суроолорун бизге жазыптыр да. Ошол боюнча маалымат берип кетели. SIP панель деген эки жак бетинен ОСБ 12 мм. Анан ортосунда болсо калың пенополистирол болот да. Мисалы азыр мен силерге бул видеодон көрсөтүп берем. Мындай болгон, мисал катары пенополистирол болот да. Бул пенополистирол тыгыздыгы аябай бекем болот. Тыгыздыгы бекем болгон себептен бул өзүнө жүк көтөрүү касиетке да ээ болот дагы. Андан тышкары жылуулукту эң бекем сактайт да. Мисал катары өзүңүздөр билгендей, кирпичтен, топурактан салынган үйлөрдү тыгыздыгы өтө бекем эмес, аябай жумшак болгон пенопласт менен, кичинекей пенопласт менен анан жылуулашат да. А бул учурда болсо сиздики тыгыздыгы бекем, кирпичтей болгон катуу пенополистиролдон дубалыңыз курулат. Анан эми Кыргызстанда баарыңыздар билгендей, температуранын кышында биздин суук эле тоонун үстүнө жайгашканы себебибизден. Анан бизде кышында деген 30-40 градуска чейин түшүшү мүмкүн да, эми максимум түшсөчү. Ал эми ушул SIP панелдин биз айтып эле келатабыз, ар бир технологиянын канчалык деңгээлде ысыкка, суукка, жер титирөөгө туруштук берет экени бул колдонуудагы тарыхы гана тастыктап бере алат да. Южный полюс деген жер бар, баарыңыздар билет болушуңар керек. Анан интернетке кирип өзүңөр да карап көргүлө. Южный полюска кирсеңер, Амундсен Скотт деген чоң эл аралык станция бар да. Ошол станцияны 100 жылга пландашып туруп, SIP панелден курулган да. SIP панелден курулган. Ал эми ошол эле Южный полюста температуранын мындайча айтканда кышкы учурдагы минуска түшкөн көрсөткүчү -75ке чейин түшөт экен да. То есть ошол себептен бул технология Кыргызстандын кышына толук кандуу чыдап, сиздин үйүңүз аябай уютный болуп, мындайча айтканда кичинекей эле энергия менен жылытып, үйүңүздө жылуу жумшак жашайсыз. Анткени дагы бир жолу баса белгилейм, SIP-тин эң негизги айырмачылыгы бул дубалдын строениясында да. Бул дубал таза термостун функциясын ойнойт. Мисал катары эшикте 40 градус ысык болсо дагы, 40 градус муздак болсо дагы, үйдүн ичине температураны киргизбейт дагы, сиз үйдүн ичиндеги абаны гана жылытасыз. Мисал катары кирпичтен же топурактан салынган үйлөрдө болсо, сиз үйүңүздү жылытыш үчүн дубалыңыздан дайыма ысык чыгып кетип турат, жол энергия потеря болуп турат. Ошол себептен үйүңүз муздай берет да. А биздин үйлөрдө болсо бир температура сакталып тура берет. Ошол себептен биздин Кыргызстандагы суукка, климатка эң туура келет бул технология. Ошол себептен сиз кааласаңыз биздин салынган үйлөргө барып, кардарлар менен сүйлөшүп, дагы ой пикирин уксаңыз болот. Кандай гана курулуш технологиясы менен үйүңүздү курбаңыз, үйүңүз
жер титирөөгө жана ушундай эле бир мындай кандай десем табигый нерселерге туруштук бериш үчүн баардык архитекторлордон сурасаңыз болот, же болбосо куруучулардан сурасаңыз болот. Эгерде ал ошол кандай десем сфера боюнча билими бар адам болсочу, үйдүн конструкциясынан мындайча айтканда көз каранды болот да. Эгерде үйдүн конструкциясы бекем болсо, үйүңүз ошол жер титирөөгө туруштук берет. Мисал катары бизде көп ойлошот, кирпичтен эле үй салып койсом, ал үй меники аябай бекем болот депчи. Негизинен кирпич бул өзү мындайча айтканда дубалдын милдетин аткарат дагы, бирок ошол эле учурда конструкциялык жактан жүк көтөрүүчү касиетке ээ болбойт. Жүк көтөрүү, мындайча орусча айтканда нагрузканы, весовая нагрузканы, ветровая нагрузканы жана башка бүт нагрузканын түрү болот. Ошонун баарын тең өзүнө жанакы колонна ригелдер алат да. Ошол себептен кирпичтен үй курсаңыз да, сиз милдеттүү түрдө колонна ригелдерди куруп, туура куруп, анан үйүңүздү курсаңыз, ошол үйүңүз ошол учурда гана бекем болуп бере алат да. Ал эми СИП технологиясы жер титирөөгө биз баса белгилейбиз, 9 балга чейин чыдап берет деп. Себеби дегенде бунун өзүнүн негизги конструкциясында айырмачылык бар да. Мисал катары биз барыңыздар билгендей СИП панелдин өзүнүн размери туурасынан 1 метр 25 сантиметр, бийиктигине келгенде болсо 2,5 метр болот да. Ортосунда пенополистиролдун плита болот дагы, 2 оюзбу менен бекитилгенде бул өзүнө жүк көтөрүү касиетине ээ болот дагы. Андан тышкары ар бир 1 метр 25 сантиметр сайын могу жерге өзүңүздөр бизде видеодон көрсөтүп беребиз, тактай кирет да. Ошол тактай жанакы бетонный үйлөрдөгү же болбосо жанакы чоң көп этаж, көп кабаттуу үйлөрдү курганда колонна ригелдин мындайча айтканда функциясын, милдетин аткарып берет. Дагы бир жолу баса белгилейм, ар 1 метр 25 сантиметр сайын бул жерде тактай кетет дагы. Ошол тактай колонна ригелдин функциясын ойноп берет. Эгерде жер титирөө болсо, сиздин үйүңүз кыймылдайт, жердин мындайча айтканда кыймылдап атканда жана толкунун инерциясын өзүнөн өткөзүп кыймылдап, аморфный болбойчу. Аморфный нерселер бузулуп калат, билесиздер да. Ал эми бул болсо кыймылдап туруп, ошол инерцияны өзүнөн өткөзүп жиберет дагы. Ошол себептен үй жер титирөөгө бекем туруштук берет. Жана ошондой эле нол оюзбу интернетке кирип да маалымат алып көрсөңүздөр болот. Бул оюзбунун дагы бир өзгөчөлүгү бар. Бул растяжениеге мындайча айтканда бара алат да. Растяжение деген орусча бул чоюла алат да. Жер титирөө болгондо бул кадимкидей эле чоюлат, бирок бузулуп, сынып кетпейт. Ошол себептен СИП технология менен курулган үйлөр жер титирөөгө бекем болот. Азыр биз сиздерге атайын видеону да көрсөтүп беребиз. Ал видеону көрсөңүздөр, Япониянын мындайча айтканда ученыйлары менен Американын ученыйлары биргеликте атайын тестирлөө жүргүзүшкөн. Ал тестирлөөдө болсо 2 этаж эмес, чакан 3 этаж эмес, чоң, көп кабаттуу, 6 кабаттуу болгон үйдү куруп туруп, ошол үйдү 7,5 балл жер титирөөгө текшерип көрүшкөн. Канчалык деңгээлде туруштук берет экен деп. Видеодон аны көрсөңүздөр болот. Себеби дегенде, мен дагы бир жолу ушул нерсени айтып кетишим керек. Биз Кыргызстанда азыр 2 этаж, 3 этаж үйлөрдү гана куруп жүрөбүз. Ал эми Америкада, ошол эле Канадада ушул эле СИП технология менен чоң, көп кабаттуу үйлөрдү да кура беришет. Татыктуу үйдө бактылуу жашаш үчүн биз үй чийип сизге кызмат кылып беребиз.